Эдил байсалыкка берсек, Эдил ага, сиз ушул өзгөртүлгөн деген мыйзамдарды деги эле барактап карап көрдүңүзбү? Кандай деген бүтүмгө келдиңиз? Жок, биз ошол былтыр эле барактап көргөнбүз. Ошондо эле биз абдан таң калганбыз. Мындай кодекстер, мисалы мына полковник мырза да айтып атпайбы, талкуулашыбыз керек деп. Биз баардыгыбыз айтып атабыз. Бирок бул мисалы өтө маанилүү. Баардык мына мисалы бул жанагы бузуулар деген кодекстен сырткары кылмыш иштер боюнча кылмыш жаза кодекси, дагы бир канча кодекси, анан жоруктар деген дагы бир кодекстерин ушунча баардык эң маанилүү, эң мыйзамдын мыйзамдарынын керек болсо ошолордун баардыгы кабыл алынып атканда коомчулуктун талкуусу жок эле. Ошол мисалы ошол концепция жактарынан мааниси, маңызын бунун баардыгы 2 жыл мурун кабыл алынып атат да. Кыздар, балдар 7-кабаттарда биздин мамлекетибиздин тагдыры менен мыйзамдарын өзүнчө оң колу менен эмес, сол колу менен, сол буту менен жазып калган убакыт болуп калган. Мына ошонун кесепетин мына биз азыр көрүп атабыз. Бул мыйзамдар 2 жыл мурун жазында 2017-жылы кабыл алынып атат. Ошо азыркы өкмөт же азыркы президентибизге бүт нааразылыктын баардыгы ошол жака даректенип атат да. Бирок бул туура эмес. Акыйкаттык үчүн биз муну мурунку бийликтин мына кесепети катары кабыл алышыбыз керек. Анан негизги мен азыр түшүнбөйм. Мисалы эмне үчүн ушул мыйзамдарга добуш берген биздин азыркы жогорку кеңештин курамындагы депутаттар, фракция жетекчилери, парламент ошол ата журт биздин журт башчылары ошол жерде отурган. Алар тойлордо угабыз аларды. Дагы башка жерде көрөбүз. Эмне үчүн ушул мыйзамдарды бизге асмандан келген жери жок да. Же жанагы Инжира Жолдубаевалар жазган же тигил жанагы эксперттердин мыйзамдарын талкуулабай туруп эле ошол жерде бир добуштан бекитип берип атышкан депутаттар саясий жоопкерчиликти тартышы керек. Ушуга жооп беришибиз керек. Эдил мырза, мына социалдык тармактарда талкуу абдан күчөп жатат. Ал турбай бул байкасак Кыргызстан чегинен тышкары чыгып кетти окшойт. Казакстандык вайнерлер дагы реакция жасап жатат. Деги эле сиз өзүңүз кандай деп баа бересиз ушул элдин реакциясына? Жок, мындай айтып атам го, бул жерде жалпысынан, бул жерде ошол мен мыйзамдардын жалпы концептуалдык анан кандай кабыл алынды, мисалы талкуусуз деп атабыз. Сапатсыз, анткени мына мисалы жогорку кеңештин эле стенограммасын көтөрүп көрсөңөр, мындай өтө маанилүү мыйзамдарды бир добуштан эле түштөн кийин 5 мүнөттө эле кабыл алып коюп атышат. Мисалы менин эсимде мурунку мисалы жаза кодекси 97-жылкы варианты кабыл алынып атканда, ошондо мисалы Байболов, Кадырбеков, Текебаев, Мадумаровдор бир жумалап, бир айлап талкуулап, ошонун баардыгын таразалап, анан ар бир статьясын өзүнчө добушка коюп атып, ошондой кабыл алынган. Булар болсо бир добуштан жанагындай 300 барактарды бир добуштан кабыл алып атышат. Эмне үчүн? Анткени ошол Атамбаевдин учурунда парламенттик демократия деп коюп туруп алып эле, бунун баардыгы ошол жерде Атамбаевдин аппараты, андан кийин мына бизди батышчыл деп калышат. Булардын ар бир эксперт топтору 10 миңдеген долларларды алышып, анан Грузия, Украинаны туурайбыз деп атып, баягыдай туурап, анан буттарын чалынып атат. Мына мисалы Евразийский союзга биз кирип атабыз. Биз Казакстан, Россия менен бир чөйрөдө жашап атабыз, туурабы? Мурунку биздин өзүбүздүн мына көбүнчө биздин кызматкерлерибиз, укук коргоочуларыбыз, укук коргоо органдарыбыз, жалпы сот, прокуратурабыз, мисалы ошол Советтин системасынан, мисалы Россия, Казакстандын ошонун тажрыйбасы менен жүргөн адамдарбыз. Анан бир заматта ошонун баардыгын чийип салып, биз тетигил бир батыш ОБСЕ правондорду туурайбыз деп туруп, талкуулабай, бул кишилер менен кеңешпей, биздин алдыбызга салбай, анан өзгөртүп салып атышат. Бул эмне деген чыккынчылык? Өтө шашылыш, чийки, сапатсыз, дүңүнөн, андан кийин өтө маанилүү суроолорду бир заматта бонтуп эле анан гуманизация деп атышат да. Эми гуманизация деген биз ага каршы эмеспиз. Мисалы биз ага каршы эмес. Бир канча прогрессивдүү, бир мисалы колдоого алчу мисалы бар. Бирок бир заматта алып койгондо туура эмес. Анан ушул жерде мен дагы бир жолу айтып коюшум керек. Саясий жоопкерчилик ушул мыйзамдардын бир эле бул эми мына мисалы ушул эле кодекстин атын байкап көрсөңүздөр, мурунку учурда административдик кодекс болчу.
административных правонарушениях деп, административдик кодекс. Россияда да административдик, Казакстанда административдик. Бизде эмнегедир бул килеген Наполеон Бонапарт сыяктуу ойчул просто дүйнө жүзүндө биринчи жолу бузуулар деп атат. Бул эмне болуптур? Тигинесе жоруктар экен, проступки. Бул эмне деген бузуулар? Эми мыйзам бузуулар десе да болот эле го. Бузуулар боюнча кодекс. Эми ушул жерде мына кыргызча туура эмес жазылып аткан мына сапатсыздыгын байкаңыз ушул эле жерде.